Эфирибизди алдай карап улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кимде-ким бизге жаңадан кошулуп жаткан болсо, сиздер көрүп жаткан Таңкы 5 телеберүүсү ал эми дам үстүндө олтургандар болсо, тамагыңыздар дамдуу болсун дейли. Биздин эфирибиз экинчи саатты алгачкы эле конок студияда. Таанышырып кетели, келиңиздер. Баштан эле тааныштырганда мырзалардан тааныштырып баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу Таңкы 5-тин көрүүчүлөрү. Ана өзүбүздү бир аз тааныштыра кетсек, өзүм Бүйүсара Бейшаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 3-курстун студенти болом. Өзүм аты жөнүм Шембеков Арген, Нарын районуна караштуу Жергетал деген айылдан туулуп өскөм. Азаматсыз келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Таңкы 5 телекөрүүчүлөрү, Таңкы 5 каналынын телекөрүүчүлөрү. Өзүм жөнүндө да кыскача тааныштырып өтөм. Аты жөнүм Сыдыкбеков Айдин. Азыркы учурда Ишеналы Арабаев атындагы көркөм маданият билим берүү. Мен аттым. Келиңиз айтып бериңиз. Ишеналы Арабаев атындагы маданият тармагында 3-курстун студентимин. Азыркы учурда Ысык Көл облусунун Тоң районунун Тогуз Булак айылында туулуп өскөм. Азаматсыз, негизи жанагы сул айымдарды көргөндө мырзалар ушун толкунуп келет, билесиңер. Келиңиздер, сизден баштагы. Саламатсыздарбы, Таңкы 5 каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле кыргыз элим. Мен Жусупова Айдана, Нарын областына караштуу Актала районунун Байытов айылынан болом. Өзүм азыркы учурда Бүйүсара Бейшаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 3-курсунда окуйм. Азаматсыз, келиңиз. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Мен фамилиям Бейшенбек кызы Айдина, Жалал Абад областына караштуу Ак Суу районунун Абилет майылында төрөлүп өскөм. Азыркы учурда Бүйүсара Бейшаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 3-курстун студентимин. Азаматсыз, мен ойлодум эле азыр баары тең нарындык болуп чыгат деп. Келиңиздер. Эми тааныштырганда сиздерден баштадык. Анан каймашты баштаганда кыздын кыр чачуулу дейт. Анан бүгүн дагы эфирибизде кимдин куржуну оор ыр менен сынашабыз, Кимдики жеңил. Балким кыздарыбыз утуп кетет, балким сиздер утуп кетесиздер. Балким жанагы мурдандан ички сезимиңиздерди айта албай жүргөн чыгарсыздар, балким эфирден билдирип саласыздар, Ошол жакшы болду. Ошон үчүн эле келдим дебейсизби? Келиңиздер. Рас айтып койдуңузбу? Кайсы чыгарма менен баштап бересиздер? Анда биз Керемет сүй аттуу чыгармасы менен баштайбыз. Чогуу, Же бир-биринен. Керемет. Жүрөктү козгой түштү окшойт бир аз, бир аз. Жүрөгү оорутан оодарга түштү окшойт. Эс үчүн таппай караң. Сиздерден кандай жооп болсун? Жооп берели? Экөө жооп берип атат, сиздер экөө жооп берип коет окшойбуз. Баягы карын төксө аялдар жан сыгылып дейт, кокодон досо өтпөйт, нан тыгылып. Акыртып эркектер камыр эмес эч болбосо жеп койчу самсыгылып дейт. Эркек чыдайт турмуштун таягына, эркек чыдайт үйдөгү аялына дейт. Күчүн алып талак айдайбы, эркекти да кичине аягыла деп туруп дейиши. Сулууларга суктанууга акым бар деген ырды кабыл. Көчөлөрдөн көпкөрөм, султанамын көзелектен өткөрөм. Жылмаңдаймын барысына тиишип, жыйырмамда мен мынчалык көптөгөм.
Çekilmesin görüp bilgin jakınlar, şerikteşiminde var asılcar. Sorup algam çeçekeyin deseng da, sularga suktanuga yakın var. Sularga suktanuga yakın var. Çaştı göçülürdün gökkörüm, bulbul taşı koşul zama düzgürüm. Olluk kanna sura bağın, aytpağın, 30 yaşta men mını çalıp köpügüm. Şetin bilsin görüp bilgin jakınlar, şerikteşimimde var asılcar. Surup algam çeçekeyin deseng da, sulularga suktanuga yakın var. Sularga suktanuga yakın var. Kırkma çaştı göçölürdün gökkörüm, kızıgamın kıyın canı bürttünün. Kıyalımda can aşağımın bir basıp, yaş gezimdenin bunu çalıp köpügüm. Şetin bilsin görüp bilgin jakınlar, şerikteşimimde var asılcar. Sorup algam çeçekeyin deseng da, sularga suktanuga yakın var. Sularga suktanuga yakın var. Sularga suktanuga yakın var. Ay бәрекелде, оңшаулар чоо чабабыз, коштоп туралы да. Сулууларга суктанууга акын бар деп сиздерге суктанып турган учур экен. Суктанып турган балдарга кандай жоопту бересиздер? Мен анда жаштарга деген чыгармадан карпайм. 2 жаштарга дебе, 2 жаш жигитке дебейсизби келиңиз? Булбулдар гана сүйөдө гүлдүрдүн, муңайым гана добуштей үндүрдүн. Урала басып асырдашкан, мындай муңдачкан жырга күндүрдүң ай, күндүрдүң ой, күндүрдүң ай, ай. Ойноп бир гана күлгөн күнүгү, ойнобой гана жаштардей жүрөгү. Оюмда сырын айтсам деп, жаштын ошондо болот. Билегиң ай, билегиң ой, билегиң ай, ай. Жаштыкты гана кандай dey ойлойсуң, сен көкөк жаш суусардай dey жойлойсуң. Жакындап чалмаң асаларда, кантем жазгы элет айдай. Ойнойсуң ай, ойнойсуң ой, ойнойсуң ай, ай. Олчолар талантыңызга тайзым. Биз мурунку коноктордон сурадык, айымданчы. Мукамдуу үнүңүздүн сыры эмнеде? Негизи мурда эстраданы ырдап жүрчүмүн, бирок өзүмдүн эле күчүм менен мындай кичинекей кезимден ырдап жүрчүмүн. Анан бул жакка келгенде фольклор кафедрасына окуп калдым. Бул жактан азыркы учурда устатым Элзара Өскөнбаева да сабак алам. Ошол эжеме жана Улан Качкыналиев вокалдан берген агайыма чоң рахматымды айтам. Ошолордун аркасы менен ушундай деңгээлге жетип атабыз. Баракелде. Мырзалар, биз эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. Бул
мырзалар менен айтышат биз сул айымдардын жанында эле үнүбүз жакшы ачылып ушундай мукамдуу үндүн сүйлөмдер десем ошондо жооп кайтарды эле. Анан комуз менен жооп берсекпи деп бир сиздерге сунуш киргизейин дедим да. Кандай дейсиз? Карайлабы? Ал. Келесинда кайсы чырмандан жооп берип коесуз? Ушул эмесе сиздер үчүн Улук Мырза Полотов агайыбыздын Селкиге деген мыкты чыгармасы бар. Кайсынсы ошондо, кайсы Селкиге деп? Өкөтең Селки, Өкөтең негизи группалашым болот. Бирок мен эки коюн атайын деп турган учурубуз. Бирок мен эки коюн аткан сыяктуу. Атып көрөйүн. Келиңиздер башкачтан атып көрөйүн, Жаркылдап турган маңдайың ижадыңдан чыкпай тардагың карагым келип кайтага бей карегим табагамайын ажарлың аппак бетиңден кылдырган мөлдүр көзүңдөн кызыккан башка жан тургайда кызганам кеделем өзүңдү кыйнадың мынча мени неги кызыгам кымча лебелиңе урушат уйкамай абайда кучактайм десе эле кебилим түшүнсөм калдым берилиби дүрсүлдөт жүрөк эзири туд экен сени кайсы да турасың элден бөлүнүп сүйөм деп сүйсөң ай жаным эй сүйбөсөң силкип какпагын барына тоюп жүрсөм да мен ак сүйүү жактан ачкамын махабат жактан ачкамын Колчолор өнүңүзгө береке, талантыңызга тайзым дейли. Анан бүгүн студиянын негизи гүлдөрү десек, бул эки айымды айтсак болот, Анан ошол Байчечекеге теңедим, жазында чыгат, бир убакта чыгып, кайра жоголуп кетет. Ошондой эң бир сулуу десек болот. Айымдардан дагы бул мырзалардын үнүн укканда бир жүрөккө бир нерсе жетип атабы, бир кандайдыр бир сезим балким ойгонуп атат акырын-акырындан. Беткеле айтып Беткеле айтып эфирдегин айтпай. Сезимдер ойгонуп, анда байкеме Бегимайдын ыры деген жакшы бир чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Сүйлөшүп жүргөн кызыңыз эмеспи Шыгылов? Аңкылайып чыгыштан аткан кезде кыла түскө күн нурун чачкан кезде мезгил торун тынымсыз токуй жүргөн кенет кеч күн түнөгө конгон кезде махабатым сизге арнаган махабатым сизге тагдырымды сизге арнаган махабатым сизге тагдырымды сизге арнаган Бүлдүргөндөр ширесин төккөн кезде баларылар гүлдөргө конгон кезде самайларың сеңселткен ак айыңдай сагыныштар туш-тушкан учкан кезде махабатым сизге арнаган
бул айымдын кайсыл сапаты жагат, ким жооп берет? Өзүнүн группалашы жооп берсин. Негизи 2-3 жылдан бери группалашпыз, 3 жылдан бери көп эле сапатын бар. Почти болгон эле мен өзүм билем. Негизинен өзү ачык мүнөз, шайыр сатман кыз. Бир нерсе болсо бетке айтат, агырынса бетке айтат. Бир жериң жаман жакпай атса да бетке айтат. Ошол да минус эмеспи? Бирок жалпы жолунан келгенде өтө жакшы кыз. Сон. Анан бул мырзанын кайсы сапаттары сиздерге жагат? Эми жакпай турган сапатын деле айтып бериңиздер да. Тарынбайм деле. Мен тарынбайт эле, мырзаларга көп деле тарынбайт. Мырзаларда деле көңүл бар, бирок 3 жылдан бери булардын мүнөздөрүн жаттап эле калдык. Негизи арген мындай өлө тамашакөй балада бир нерсе болсо эле кечирип кой деп берет да, тамашалап, кээде группалаштар менен тамашалап, анан аргенге текшеребиз. Анан арген кечирип койчу деп берет да, мындай чын кабыл алып, же болбосо мындай эме тамашаны түшүнүп, ушинтип кечирип кой деп айтып берет да, ошонусу жаат. Тамашакөйлүгүнүн башында келгенде мен өлө тамашалап коюптур, мен 2000 сүзүп коем исте депчи. Ошондон бери сен дей албай жүрөм, өзүмдөн тең бирок истейм деп коем. Көз аябай эле тамашалап Азыр сен деп айтпай эле койгулачы деп берет да. Көнүп калып. Анан кандайсыз? Эсокторуңуз жакшы? Сизге да сөз берип коелу. Бири-бириңиздер бирок сиз тааныбайт окшойсуз. Бул тараптарды менен анча тааныш эмесмин, бирок арген менен көптөн бери доспуз. Канча убакыт болуп калды? 2 жыл болду. Каяктан таанышып калдыңыздар? Кыргызды көп жерден той тааныштык. Тойдон таанышып ошондон бери эле. Анан экөөңүздөр дуэт тырдасаңыздар, үнүңүздөр да ол баягы дал келип жакшы чыгат экен кеңешим. Сиздер да кеңеш бересиздерби? Дуэт кылып бир чыгарманы чыгарып, кыргыз элибизге жаңы чыгарманы тартып алсаңыздар, жакшы кетет го деп ойлоп атам дейм. Мындай бир бул жактан карапчы өзүнчө эле ырчы болгонсупчу. Анан сизден кандай жооп күтөлү? Тааныбаган кыздарга кандай жооп бересиз? Анда мен Шакеңиз чечип туруп келсеңиз деле болмок экен, Азыр эми кыздар бакырча ойлоп калат да, кандай жооп берет экен деп. келиңиздер анда ырдын пири ырыспай дейт, ансарындай ырыспай атабыздын кымбатым деген чыгармасы бар, ошол чыгарманы аткарып берейин. Келиңиз, азаматсыз. Жаңыртып алатонун жылгасын, талатын шаптыр койгордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын суң сайын, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Жаркын гүлдүр жасалгалап кыр башын, жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүм кер сары, жайда неге келбей койдуң кымбатым, жайда неге келбей койдуң кымбатым.
бар сенде кышты жайылған келчи келчи кыш чилдеде кымбатым келчи келчи кыш чилдеде кымбатым керемет бар сенде кышты жайылған келчи келчи кыш чилдеде кымбатым келчи келчи кыш чилдеде кымбатым келчи келчи сүйөр болсун кымбатым Ай. Сон өнеріңізге береке. Анан негизи мындай таланттын аркасында дагы сөзсүз түрдө бир устат болот, Устатыңыз тууралуу сурабасак болбос. Устатыбыз мен негизи мектепте жүргөндө ошо ырдап жүрчүмүн, Ямаха ойноп жүрчүмүн. Анан кийин окуу жайга тапшырдык Арабаевка келип, анан ошол жактан үнүмдү тарбиялаган Толтоев Алтынбек агайыма ыраазычылык билдирем. Ушул колумда ойноп аткан аккордеонду аз да болсо үйрөтүп аткан Наалкан деген эжекем бар. Аккордеонду үйрөнөт десе көбү эркек кишиден үйрөнүүнү эркек киши үйрөтөт деп изденет экен. Ошо мен келип ошо аял кишинин колуна түшүп калдым, бирок өкүнбөйм. Ошо Арабаев университетинде кандай десем, ошол эжекемдин алдыңкы студенттери болуп, алдыңкы шакирттери болуп жүрөм. Ыраазымын ошол эжеке агайларыма. Учурдан пайдаланып ошол агай эжелериме бир сыйра ыраазычылык билдирип кетем. Жанагысыз бар болуңуз дейли. Анан мен аккордеонду көргөндө бир суроо келди да оймачы. Аккордеондун кыскача тарыхы. Аккордеондун кыскача тарыхы Балким белекке келген, балким. Бул аккордеон эле. Бул аккордеон чынында орду башка аккордеон эле. Регистрде окот, бул жагында 11 болгон полный аккордеон, чоң аккордеон эле. Эң башында ошондой чоң аккордеон алып үйрөнөм деп, жаңы аккордеон алып үйрөнүп, аккордеонду үйрөнүп кичине кол ойнотуп, аккордеондо кол ойнотуп калгандан кийин баягы кичине иляралап, ырдап калгандан кийин өзүмдүн дагы турган турпатым өзүм арык чырай жигит болуп атпайм. Анан аккордеон өзүмө аябай мындай чоң келип калды да. Анан ал аккордеонду эмне кылсам деп, ээсин тапсам деп баягы сатам десең да өтө таарынат дейт эмес. Анан саарында ээсин табам деп жүрүп бир күнү ошо бир байкем кызыгып жүргөн бир байке алып кетти дагы. Ошол байкенин үйүндө турган аккордеонго мен кызыгып калдым. Анан башыма баш эле алмашып ийдик, ошондой. Сон тарых бар экен. Кандайсыздар? Аман эсен отурасыздарбы тынч? Кайсыл чыгарманы жооп катары бересиздер? Өзүң бил деген чыгарманы аттап берейин. Өзүң бил. Өзүңөр билет экенсиңер. Өзүң бил деген чыгарма экен. Махаббат өзүң бил айэми калган
чыгуучулар өзүң билей эми калганын дейт. Өзүңүз билип кайсыл чыгарманы өзүң билем деп калбадыбы? Андайсы Улук Мырза Полтов агайыбыздын Кусалык деген чыгармасын аткарып берейин. келеңиз? Çımayıvaz tele gülgünüm Cırgalı belin düğünümdü Çıvmaygan uçul gülgünden ey Cığınıp jüre tüygünüm Cıvmaygan uçul gülgünden Canım cığınıp jüre tüygünüm Hatırday jıtın alıp keler Aydarım sokkonumuzu dağ jer Bereke mayın günümderi Betinden sıvar gün gelir Bereke mayın günümde Gülcan betinden sıvar gün gelir Sağınıç kusale kurusun Sağıngan gezdele gün uzun Savamın ayta var cutay Asmandın tikteyn bulutun Savamın ayta var cuday Canım asmandın tikteyn bulutun Kavarın ayta var cuday Gülcan asmandın tikteyn bulutun Asmandın tikteyn bulutun Ай баракелде, оңчулар болсун. Оңчулар болсун. Негизи экөөңүздөр той топурдан таанышкансыздар. Негизи, тарыхы ошондой. Анан азыркы учурда той топурларга чыккан чогуу чыгасыздар балким. Азыр анда санда болуп атам. Анда сан. Бош убактарда окуудан сырткары баягы себепсиз эмес сөзсүз түрдө. Көбүнчө тааныш байкелер, өз баягы тааныган байкелер келип, ушундай музыкальныйда окуйсуңар да келгиле, ушундай конокторубуз бар эле. Бир конокторубуздун көңүлүн көтөрүп, бир ырдап кетсеңер болот эле деген ошондой бир чакырыктар менен барып калабыз анда санда. Сиздерчи? Той топурга барган убакыттар болобу негизи ушундай? Ооба. Кээде заказдарга жараша болуп калат, кээде үй тойлорго барып калабыз, ырдап өзүбүздүн ошо үй тойдогу клиенттер деп коет го. Ошондойлор бар. Же болбосо тууган туушкан сыяктуу ушундай чакырыктар менен барып калабыз, тааныштар аркылуу, жар кыз узатуу деген сыяктууларга чыгабыз көбүнчө. Анан курбуңузду ээрчитип аласызбы же өзүңүз эле? Негизи биз 3 кызбыз. Үчөөбүз трио көп жака чогуу барабыз да. Команда менен. Команда менен барабыз көбүнчө. Сизчи? Ошо биз деле тойлордо анда-санда чыгып турабыз. Анан университеттин дагы өзүнүн иш-чаралары бар. Биз дагы барып жүргөн. Кайрымдуулук концерт. Кайрымдуулук концерттерге. Балдар үйүнө, карылар үйүнө, ошол жактарга барып турабыз. Азаматсыздар. Анан мырзалардан сурап кетейин, келечекте пландарыңыздар балким бир эстрада тармакка кадам таштай турган убакыт качан келет? Качан пландап жаткан учуруңуздар дейли? Бир ар бир нерсенин убактысы бар дейт, ошол убактысы жеткенге чейин аракет кылып жүрөбүз. Буюрса өзүбүздүн талант азырынча
баягы жок эмес талант бар, бирок дагы бышырыш керек. Быша элек талант дегенде ошону бышырып убагы жеткенде буюрса эмгектин үзүрүн көрөсүң дейт го, эмгектен жүрө берели, анан үзүрү бир күнү чыгаптыр. Сизче? Негизи азыр замандын талабына ылайык көбүнчөсү эле эстрада болуп калды. Негизи биз фольклор элдик ырдоо бөлүмүндөбүз. Ушундай элдик үнүбүздү вокалдан ошо элдик ырдоого тарбиялайт. Андан тышкары негизи эле азыр заман талабына ылайык өзүбүздүн менин оюм бар жеке. Ушундай эстрадный сыяктуу экөөнү ораса эстрада менен народный вокалдын ортосундагы бир үнүндү ырдап чыксакпы. Бир өзгөчө ат коюппу? Башкача үн мененби? Негизи ошондой бар да, негизи синтезделет деп коет. Мисалы азыркы ырчыбардан Элзар өскөн баягы эшекебиз баарында устаты. Ошолор ошондой ырдайт да. Анан буюрса ошо алдыдагы пландар бар. Ошондой. Азаматтар сиздерчи? Үйдөгү эле барып жүрөсүздөрбү же? Жок, негизи мурда мен Минсовка менен музыкальный школдо окугам. Мурда ошондо концерттерде же болбосо мындай иш-чараларда ошондо мугалимдерим атайын чакырышчу, ошондо эстрадный ырдап жүрчүмүн. Анан бул жака келип фольклор жагына тапшырып калгам. Ошол азырынча фольклор жагында эле ырдап атам. Себеби дегенде эстрадный жака тойлордо эле ырдабасак, мындай көбүнчө фольклорный ырдайбыз. Негизи эстрадный ырдайын деген ойлорубуз бар. Кавер тартып, клип тартып, өзүбүздүн жекебиз дагы. Буйруса. Өзүбүздүн жекебиз дагы фольклор жагында да, эстрадный жагында да ырдайт да. Негизи статусун жолун жолдоп, ушинтип биз дагы чоң клиптер тартылып, эл алдына таанылып, ошондой ойлорубуз бар. Азаматсыз. Анан дагы бир суроо деп тамашалашып бияка сүйлөп калбайм, сизге да берели. Келиңиз. Ошо азыркы учурда өзүбүз үчүн эле нарак баракка чыкканга эле жастырып ырдап жүргөн ырларыбыз бар. Анан эл алдына ар бир нерсенин убактысы болот дейт го. Убактысы менен буюрса тартырып чыга турган оюбуз бар. Азаматсыздар. Окууну жакшыраак бүтүп алалы дейсиздерби? Негизи азыр саны бар, сапаты жок ырлар көп болуп кетти го. Ошол себептен мындай ойлонуп, элге сиңе турган, кийин тарыхта кала турган ырларды чыгарабыз деген ойлорубуз бар. Кошулам сиздерге, албетте. Оюңуздар жакшы экен. Чыгармачылык ийгиликте эле ар дайым ушундай. Ороз айында ушундай тилектерди Кудай таалам кабыл кылып коет. Кабыл кылсын, Керең саган сиздерден бир жагымдуу чыгарма болсун. Негизи балким экөөңүздөр кошулуп жооп кайтарасыздар же бири-бирден кайтарган оң болот, аба кандай болот? Бири-бирден кайтарган. Анда мен жаштуу бир аттуу кайтарайын.
кайсы ырга жакынсыздар сиздер? Балким ыр тандайт да, мисалы ырчылар делечи. Туура айтасыз. Лирикалык ырларга жакын эмес балким. Мен негизи эле шаңдуу ырдасам коркунучтуу көрүнөт окшойт башкаларгачы, мына башынан эле эмелерге муңдуу ырларга көп басым жасайм да мен. Мен негизи көбүнчө шаңдуу ырларды негизи бул университетке келгенде жалаң шаңдуу ырдап жүрчүмүн да, дастандарды эмелерди, анан ошол быйыл мындай муңдуу ырларды алып, эжекем өзү да совет берип ошол ырларды алып калдым. Анан ошону алып калганда сага муңдуу ырдаган жарашпайт экен дегендерди да угуп калдым да. Көбүнчө мындай шаңдуу ырларга жакынмын. Сонстар сиздер кайсыл? Сиз кайсы чыгармаларга жакынсыз? Мен ошо көбүнчө эски баягы салмактуу ырларга жакынмын. Укканга келгенде ошондой шаңгуур, атак ырдаганга келгенде ошо салмактуу, жай темпте өтө. Ырдаганда салмактуу, укканда шаңдуу дебейсизби? Болор элек деп койсуң. Мен болсо негизи өзүм минорный ырларга жакынмын. Лирикалык жатка мындай өзүм шаңдуу өзүм үнүм дагы ошондой минорный ырларга туура келет да. Шаңдуу ырдасам по-любому анын минорный болуп калат. Мындай кайгылуу сыяктуу болуп калат да шаңдуу ырдасам. Көбүнчө ошо ошондой ырларга. Сүйүүдүү ырларга дебейсиңби? Сүйүүнү ырдаганда шаңдуу кылып, ошо кайгылуу болуу көрөбү ошондо. Сонун келиңиздер анда. Сиздерден жооп катары кайсыл чыгарма болсун? Койсанда биригип туруп жооп берели, жана биригип жооп берсек болбой калды окшойт. бирок менен эки коён аттым деп ошол аткан коёндордун экиге бөлүнүп кайра болуп атат. Жолдошбек Момажанов атабыздын жазым келчи дегендер сонун чыгармасы. Kaydan жүрүп сабак кабылдым карегинде каргы жалыным жан иргитип жумшак күлгөнүң жарыгы аткан таңымды жан иргитип жумшак күлгөнүң жарыгы аткан таңымды Kuşlar bağında anda gelip poncu şadıma Uçağımdan orun vereyim Güttümele gülüm sağına Uçağımdan orun vereyim Güttümele gülüm sağına Canım tanışalım Can gülü olsun Cıparımdı çat Cadırasını canımı tanışalım Cadırasını canımı tanışalım Ай, азаматсыздар, баракелде, колчалар болсун, колчалар. Кандай кетти? Жеттиби жүрөктөргө? Түкүргүнө. Сиздер да жеткирип койбойсуздар булардын сезимдерин козгоп. Мына биз дагы асыл ардагым деген чыгарманы ырдап берели. Келиңиздер, Кайда жүрсөң караным, кайдан сени табамын, чындыгында өзүңдү бакытым деп санаймын, жүрөктүн каны, жанымды кыйнап, кайда кеттиң
баракелде. Кайда кеттиңер? Сен деп. Канча 5 баланы айткан окшойт. Бул жерде келе мырзаларга. Кайда кеттиңер? Биз булакка кеткенбиз. Асанкалы Керимбаев атабыздан да булактагы кездешүү деген ырды аткарып эле. Булактан артыбыздан баргыла. Asmanı tulu, hay tulu, gül tulu. Almazsın aldı boylar bende dolu. Sezip kaldım ay melmer aksuyundu. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta ben dolu durdum. Sen de beni sezdin beken, duydun beken. Baka bak gözünü çeltem ben dareceğim. Bağrısın göz bolup sağarlar. Karanın karegimde, karanın karegimde kaldı benim. Asmalı tulu, hay tulu, külla tulu. Almazdım aldı boylar bende dolu. Sezip kaldım ay melmel aksuyumdu. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta ben dolu durdum. Sezip kaldım ay melmel aksuyumdu. Sen oturgan bulakta, sen oturgan bulakta ben dolu durdum. Ай, баракелде. Кол чабуулары болсун. Азаматсыздар дейли. Ушул эфирде пайдаланып дагы көрүүчүлөргө бир эскерте кетели. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде бирдик ойнотулууда. Ошол биздин YouTube каналыбыздагы Жылдыз Тайм аккаунтубузга кат алып, ошолну скриншот кылып WhatsApp'тагы экранда жазылып турган номерге жөнөтө турган болсо, жана ошентип 5-каналды аралаштырып 4 сапыр менен жөнөтө турган болсо, ошол бирдикти утуп алууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, камданыңыздар, шамданыңыздар дейли. Азырынча көрүүчүлөрдөн SMS келе элек бирдилер, бирок утканга толук мүмкүнчүлүк бар дейли. Анан сиздерден акыркы жооп болсун, андан соң сиздерден акыркы жооп болсун, ошентип балким маанайды көтөрүүчү бир шаңдуураак чыгармалардан ырдап, мырзалардын маанайын көтөрүп, андан соң сиздер булардын маанайын көтөрүп, жакшы маанай менен кетесиздер го деген үмүттөбүз. Анда өзүбүздүн устатыбыздын Агатайым деген чыгармасын кардырып коебу. Алатонун козулагы маңдыраган ай, Агатайым абагынын ачылбаган ай, абагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, абагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Көпөлөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайым жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Десек толгоңузунун ачыбаган ай, Агатайым кабагынын ачылбаган ай, абагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, Агатайым ай, Агатайым ай, ай. Ай, баракелде, кол чабуулар, азаматсыздар. Кандай өттү сиздерге, жакшы элеби?
Жакшы. Маанайыңыздар бир аз болсо да көтөрүлдүбү же толук түрдө көтөрүлдүбү? Аябай эле жакшы эле көтөрүлдү. толук түрдөн бирке Булактан келгенче эми бир чыгарманы арткат бериңиз. Ошо булактан бери ылдый келаткандар Эй. суунун боюндан эле. Азыркы учурда Төлөгөн Мамыров деген майкебиз ырдап жүрөт суунун боюнда да. Анан сырткарда Элнарда Эр деген көлдү көзүс ненебиз бар, ошол ырдап калдык, ошол чыгарманы. Келиңиздер, амансыздар. Jamdır jamdır can, ümidine basılay. Bundan dönüp bir arılar, solun boyunda kızlar olup durar. Ağlar ağlara, boyu vurular. Ekmek suygun kız, sen izledim. Benim oyumdan takır bitmedi. Olur hürlüdür, arduman bastan, şarkı çağılgan, bülbülü tasman, sonun boyunda kızlar oturar, ağlar ağlara, boyun vurulmaz, ekmek suygun kız, sen izledin, benim oyumdan takır gitmedi, benim oyumdan takır gitmedi. Ай баракелде кол чабуулар болсун, кол чабуулар. Адилеттүү чечим чыгаралы. Бүгүн эфирде кимдин куржуну кандай болду? Кантип ойлойсуздар? Бирдей эле болду окшойт. Кыйналгандай жокпуз. Куржун толук да, бул жакта дагы бир калбай калган экинчи жак бар дейсиздерби? Биз жаңы эле ачканбыз. Сон Ачылып болсо ачылып сон келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу биздин жаш таланттар дейли, келечекте ушул кыргыз элибизге, жерибизге кызмат кылган азамат жаштардан болгула, чыгармачылык ийгилик, кыргыздын негизи мамлекетибизди маданият жааты жана ошондой эле спорт жааты таанытат дейт дүйнө элине. Ошондуктан маданият жаатынан силерден кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө таанытканга чоң үмүтүбүз бар. Ийгиликтерди жарата бергиле дейли. чоң рахмат. Ай, азаматтар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен эфирибиз аяктайт. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.